Быйылкы күз дагы кызыктуу болот өңдөнөт. Ноябрда парламенттин жаңы чакырылышын шайлайбыз. Тилекке каршы Кыргызстанда кандай гана шайлоо өтпөсүн сын көз менен кароо керек. Эгемендиктин биринчи күнүнөн тартып эле биздин өлкөдө админ ресурс колдонуусуз, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузууларсыз бир дагы шайлоо өткөн эмес. Бул шайлоо деле ошондой болот. Ооба, 2015-жылдагы реформадан кийин карусель менен тутамдап бюллетень таштоону уюштуруу кыйын болуп калды. Бирок 4 шайлоо менен 2 референдумга байкоо жүргүзүү тажрыйбасы көрсөткөндөй, шайлоонун ачык айкындыгына таасир эткен мыйзам бузуулар дагы деле көп. Ошол себептен быйыл 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо дагы байкоочулар тобун түзүүнү чечтик. Октябрдан тартып силер шайлоо алдындагы процессти көзөмөлдөйсүңөр. Андан соң шайлоо күнү болуп жаткан нерселердин бардыгына байкоо жүргүзүп, мыйзам бузууларды каттайсыңар. Силердин жардамыңар менен Клооптун сайты, соц тармактар аркылуу мыйзам бузуулар тууралуу дароо билдире алабыз. Андан тышкары силер чогулткан маалыматтар бизге шайлоо жыйынтыгы боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүүгө жана мыйзам бузууларды соттук негизде даттанууга жардам берет. Биз сиздерди эмне менен камсыздайбыз? Эң эле маанилүүсү бул билим. Биз шайлоого эффективдүү байкоо жүргүзүүнү, мыйзам бузууларды каттоону жана аныктоону үйрөтөбүз. Биз сиздерди коргойбуз. Эгер кимдир бирөө кысым көрсөтүүгө аракет кылса, биз бардык зарыл болгон жардамды көрсөтөбүз. Керек болсо, шашылыш эвакуациядан тартып, юридикалык жардамга чейин. Анан албетте сыйакы. Мындай иш акысыз калбашы керек. Бизге кимдер керек? Улутуна, жынысына, социалдык абалына жана билим деңгээлине карабай, ар бир адам биздин байкоочу боло алат. Эң негизгиси адамдын убактымды өз өлкөмдүн өнүгүүсүнө жумшайм деген каалоосу болушу керек. Чыңалуу күч болгон режимде сабырдуулук менен иштөөгө, шайлоо процессин баштан аяк түн ортосуна чейин уланганына карабай, көзөмөлдөөгө даярдыктын болушу абдан маанилүү. Кыргызстандын мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык, сиз Кыргыз Республикасынын 18 жашка чыккан жараны болушуңуз керек. Эч бир партияга мүчө болбогон, мамлекеттик же муниципалдык кызматта, укук коргоо жана сот органдарында иштебеген адам болушуңуз кажет. Сизди өзүбүздүн катардан көргүбүз келет.